Сүйіктүү көрүүчүлөрүбүз, сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Тактап айта турган болсок, Фрунзе ТВ каналы бир гана сиздерди маанайыңыздарды көтөрөбүздөн жакшы бир белек дагы ыйгарганга даттар. Тактап айта турган болсок, Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетов байкебиздин калеминде таандык болгон сиздерге буйруп калышы мүмкүн. Эмне үчүн бул китепти окуп коюш керек? Анын бир жөп-жөнөкөй себептери бар. Эгерде жашооңуздарда ийгилик болом десеңиздер, анча кыйынчылыктарды оңой жеңгени билгиңиз келсе, жана эң башкысы мотивация жетишпей жаткан болсо, анда бул китепти 100% окушуңар шарт. Кантип алса болот деген суроолор кызыктырып жаткан болсо, анда жөп-жөнөкөй. Бизде азыр конкурс жүрүп жатат, эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Болгону гана ылдыйда мен ушул китепти эмне үчүн алышым керек деген себебиңиздерди ылдыйда жазып койсоңуздар болот. Жана бизде бир гана эле жеңүүчү болот. Эгерде каалоочулар өтө эле көп болуп кете турган болсо, описанияда турган Instagram баракчага кирип, ошол жакта да өтүп жаткан конкурска катышсаңыздар, бул китеп сиздики болушу мүмкүн. Ошон үчүн айта турган сөз өтө жөп-жөнөкөй, билими күчтүү, миңне жагат, андыктан чамдаңыздар. Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр. Эфирде кайра бир шеңгел долбоору жана мен Элдос Аскарбеков. Бирок бүгүн студиябызда эки дос бар. Бирөөсү сиздерге алып баруучулук жактан кызмат кылса, экинчиси сиздерге жагымдуу музыка менен маанайыңыздарды көтөргөнгө аракет кылат. Анткени бүгүн бизде конокто Элдос Салмас. Ассаламу алейкум. Кандайсың, досум? Амансыңбы? Жакшы. Өзүң? Адашым. Өзүң? Саламатсызбы? Кандайсыз? Экөөңү студиядан көрүштүңөрбү деп таң калып калбагыла, себеп дегенде бул жигит менен көптөн бери таанышмын. Бул ырчы лекте чейин таанышмын. Жердешим ат устайды, сөкөсүнүн алып баруучу иштеп жүргөм. Семи ырчы болуп кетти. Биз алып баруучу бойдон калып калдык да. Жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жашоодо биринчи интервью, биринчи берүүгө чакырып атам сени. Болгондо да ушундай форматка чакырып калам деп ойлогон эмесмин да. Аябай кубанычтамын бүгүн ушундай элди жок көрсөтүкен. Жандуу музыка менен, жандуу ырдап, чыныгы ырчылардын канчалык ырдала турган элдерге көрсөтүп бере турган көрсөтүкен. Мен кубанычтамын. Жакшы. Бирок өзүң айтмакчы чыныгы ырчылардын деген эми биз эч кимге ташып айткан жокпуз. Баары эле келип, ким кайсы ырды жакшы көрсө, ошону аткарып берип койсо эле биздин көрүүчүлөрүбүз кубанып, сүйүнүп, чыркап отуруп калсын деген ойдо билебиз. Келипсиң, биздин берүүбүздүн шарттарын кыска нуска түшүндүрүп коеюн. 5 ыр сенден талап кылабыз. Анын эң биринчиси өзүң репертуарыңан. Экинчи ыр мага жарашат деген рубрикада өзүң каалаган ырды алып алсаң болот. Ошол ырды ырдасам, меники көбүрөөк окшошот, ушул көбүрөөк мага жагат дегендей. Үчүнчү, төртүнчү ырларды дал ушул конверттерден тандайсың. Бул жерде ар кайсы ырчылардын ырлары бар. Балким туура келет, балким туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн кайсы гана ыр чыкпасын, ырдап кетишиң керек болуп калат. Аны албетте импровизация түрүндө болуп жатканы үчүн биздин көрүүчүлөрүбүз туура эле түшүнөт. Ырда албай калсаң деле эгерде. Анан эң соңкусу чет элдик эстрададан бир ыр талап кылабыз. Билгениңди, жактырганыңды ырдап берип коесуң. Болду, жөп-жөнөкөй, убакытты көпкө чөйбөйбүз. Эми сен азыр репертуарыңан кайсы ырды ырдайсың деп сураштын керек барбы, кереги жокпу билбей эле турам. Себеп дегенде эл күткөн ырды ырдайсың го дейм да. Ошону ырдайлы. Сезим гүлүн açtı, seni менен гүлүп достум бул жазды бүгүн. Бай көздөрүңөн көргөн кезде ой кыялым бүт өзгөрүлгөн. Сенсиң жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып бак сунган. Өзүң барда өчпөгөн, эк сүйүң көккөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгын көп көрөм. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган.
Taqdir maga aruu janга туш кылбак сунган. Өзүң барда өчпөгөн эк сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр ай кызыгын көп көрөй. Ой. Qadam жаңы qadam, жүрөгүмдү кармабалы бир сага барам. А сен ынагымсың, караңгыны жарык кылып нур сунарымсың. Сенсиң жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылбак сунган. Өзүң барда өчпөгөн эк сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр ай кызыгын көп көрөй. Ой. Өзүңүздөр көргөндөй, күткөн күн келди, жанды аткарда гитара менен таптакыр эле башкача болуп калат экен. Сонун бизге жакты, биздин көрүүчүлөрүбүзгө да албетте жакса керек. Булур кантип жаралып калды, кантип уже берип тажасаң керек бул интервьюну? Булур жаралып калганда аябай кызык болгон. Буга чейин бул эми алгачкы чыгармам болуп атпайбы? Элге сунган. Bir Байдын кызы деген жакшы чыгарма жаздык элек. Мындай. Ал эмне болду? Байдын кызы калып кетти. Байдын кызы эми турат, ал жанагы ар биринин өзүнүн сезону бар эмеспи? Летний ерде ал, эми ал жайында чыгат Кудайым буйруса. Ошол биринчи чыгармам болчу. Күткөн күн бул эми продюсеримдин тандоосу ушуларың мага жакты, ушуларыңды кел чыгаралы биринчи деп. Ал эми күткөн күн деп аты аталып калганы бул Төлөгөн Мамыровго таандык. Акбар сөзүн жазган Шакбоз Насыржанов дегендин оонуна таандык. Толтура да мен мыйтыңып турду кыскасы бул чыгышына. Жакшы, бирок өтө көп көрүп алыптыр, элге жагыптыр, элге прям бул да болсо команданын эмгеги деп, ошол команданын башына турган Максут Анарбек, менин продюсерим, анан режиссерибиз Эркин Эгембердиев, анан сөз түрдө актерлорду дагы эске алыш керек, актерлордун да чоң салымы бар. Жанагы сары чач кызбы мындай? Анан жанагы здоровый балам. Сага үйлө керекпи? Ооба, үй болсо махабатты толук болот. Жок, алар дагы, беркелер дагы да. Айсанатты айтып атасың? Айсанатты. Жакшы, сонун. Өмүрбек. Клип да көп роль ойноп койду окшойт да булардын популярдуу болушуна. Жакшы, эми бизде айтып өткөндөй эле бирлерди өзүңүн репертуарыңан дегенбиз. Экинчи жерде өзүңө жаккан бар. Кайсы ыр жагат эстрададан, кайсы аткаруучунуку? Өзүмө жаккан чыгармалардан бул инсан менен бир 2 жылдай чогуу жүрүп калдым. Нурлан Насип унута албайм деген чыгармасы менен эл оозуна аябай катуу алынган. Ошол чыгарманы мүмкүн болсо аткарып берип коеюн. Айлы түндө мен жалгыз олтурамын сени эстеп, бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөгүң сен. Унута албай келем мен өзүңдү, балбулдап жанган кара көзүңдү. Сагындым ушул чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү. Сагындым жаным сени сагындым, махаббаттын отуна малындым. Арбалып сүйүү отуна жаным, азаптуу күнгө кабылдым. Карай берем жолуңду,
келеби деп кайрылды ушул бойдон өзүңдөн калынбы же айрылып унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жанган кара көзүңдү сагындым ушул чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым. Көбүнчө ушундай ырлар жарашат турбайбы? Муңдуу ырлар. Муңдуу ырлар. Суроо да Нурлан келет. Бериңиз эди. Баштан ырдап чыгайын деп. Кайра баштан ырдап деп. Жакшы, эмне үчүн бул ыр? Угулуш боюнчабы? Мен ушул кичинекей кезимде дагы ушул сынактар болгондо ушул жерде сурачу эле, кумириң ким деп, кимге окшош болгуң келет деп. Ушундай эсимде бар. Нурлан Насип жаңы чыгып аткан болчу. Аралаба, унута албайм деген хиттери артынан элечи. Ошондо ушул инсандын атын атагам. Ошондуктан болуш керек. Ушул ырларын угуп чоңойгонбуз да эми биз. Элдос буга чейин уже 2 чыгарма аткарды. Эми өзүңө жаккан, өзүңүн репертуарыңан аткарып аткан болсоң, эми айласыз бизге жаккан же биз каалаган же болбосо өзүң колуң менен тартып чыккан ырды аткарасың. Бир эле 2 мүмкүнчүлүк беребиз. 2 конверт, жалпысынан 5 ыр кытылган. Кайсы бири сага ыңгайлуу болот, кайсы бири ыңгайсыз болот. Аны албетте биз алдын ала билгенбиз. Ошон үчүн ыңгайлуусун тартасың же ыңгайсызбы аны өзүң ишиңе. Өзүмө жакыныраак жагын эле ала берейин, Ала бериңиз. Сизде болом да тез элечи. Бул конверт ачылган окшойт. Кытайдан келген конверттер да бар. Кошумчалардын баарына. Жыртып бер айланайын. Жок, кийинки эфирге да колдоносуңар да. Нормально. Бай, акчасы көрүн, гитаристтер менен. Бүгүн да тойго барабыз, ала келебиз дейсиң. Так, бул конвертти алып коелу. Бул ыр мага өтө деле жат эмес. Ырдап жүргөн эле ырлар экен. Жакшы. Кайсы? Улан Осмонов уулун аткарып жүргөн азыркы учурда Шам жагалы дейт. Улан Осмонов, Шам жагалы, Келчи жаным Шам жагалы, үйүбүзгө толтурай, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным Шам жагалы, ширин сөздөн кеп кылып, ынтымакты Шам жагалы тажаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Келчи жаным олтуралы, өткөн күндү эскерип, жаштык багына баралы, өзүбүздү жаш сезип, алгач ирет таанышкандай, сурашалы ал жайды, үйүбүзгө кирсин бакыт, түнү менен таң атканча, шам жагалы тажаганча,
Жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Дал өзүндөй чертип койдуңуз го. Сен дал өзүңдү ырдап койдуң го. Билбейм, негизи ырсам энди. Бир аз башкачараак болсун деп бир жерин адашып койдум. Атайынбы? Сөздөрү оны билбейм, мага өзгөчө чыкканыр. Жакшы аткарың. Эми чойбой эле сразу экинчи ырды 4 конверт калды. 4төн кайсы бирин тандасаң, ошол аткарып коесуң, андан кийин соңку ырды калат. Кайсыл ыр келет? Көрөбүз. Катардан кете берсек адашпасак керекпиз. Катарынан кеткенде жаңы эле Улан Осмон уулу. Кайрылуу Улан Осмон уулу дейм. А мне может 2 жол салып койгон ким билет. Көрөлүчү. Буну Куда салып коюңуз. Сырты жука ичи бука дегендерденби? Кайсыл экен? Аткарып көрөбүз, аракет кылабыз. Эгерде анча-мынча бир аз окшошпой калса, кабыл этпейсиздер. Ильяс Андаш, дүйнөдө сени сүйгөн көп адам бар. Ильяс Андаш, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жолдурап сага карар бир адам бар. Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мукканың мұңды жазар миң амал бар. Моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Ой, мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Келип жалбырактар кураганда, көңүлдүн тетиктери сураган бар. Ой, кыш өтүп махабаттуу жазда келер. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кыш өтүп махабаттуу жазда келер. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Майра Керим кызы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Сонун чыгарма. Сонун аткаруу. Тааныш эле болчуң да бул ырды менен. Угуп жүргөм. Угуп жүргөнсүң, э? Жакшы. Бизде жалпы көрүүчүлөрүбүзгө да бир ирет айтып өтөбүз. 2 ыр импровизация түрүндө кетти. Албетте аткаруулар эң бир жагымдуу болду окшойт. Мен үчүн өтө сонун. Азыр болсо эң эле балким татаал болот, балким жеңил болот, бирок көпчүлүк эфирлерибизде биз
англис тилинде ырларды угуп жатабыз. Сизде андай ырлар барбы, же болбосо орусча башка элдердин эстрадасынан? Майкл Джексондун дүйнөдө сени сүйгөн дейле. Тамаша. Эми дүйнөлүктө айтканда биз бир гана англис тилинде ырларды алкан алган жокпуз. Биздин коңш өлкөлөрдөн дагы. Анан мен билгенден сен азыр бир ыр даярдап келгенсиң. Ал ыр мага өтө жагат, элге да жагат. Гитара менен сонун отурат. Ошон үчүн биздин сұранышыбыз боюнча бүгүн Гадилбек Жанай аткарып жүргөн казак бир тууган агаларыбыздын аткаруусундагы Хан Жайым. Жаныма салып сени байкамаймын, өмүн деп те сейре кайталаймын. Касымда жүрген сол бийиктигимде де көп байкамаймын. Соктурса да катал күндөр ызгарын, кабагыңды маган мүлден бузбагын. Жүзекпен эмеспиз, жүректеримизбен биргемиз жаным. Ханшайым мамам, жүрегим менин ошагымдын ийеси, шаңырагым шаттыгымдын кийеси. Ыстык сезиммен үнсүз гана сүйесиң. Ханшайым мамам, багымдын менин гана өзүң эселер, багымдын гүлү болуп бакыт кешерер. Багаңа жетпей жатсам эгер кей кезде сен кешегөр. Басымды да өзүң төргө сүйреген, эч бир адам мени сендей сүймеген. Дилегим сол гана өмүрлүк биздерди бөлмесин деген. Ханшайым мамам, жүрегим менин ошагымдын ийеси, шаңырагым шаттыгымдын кийеси. Ыстык сезиммен үнсүз гана сүйесиң. Ханшайым мамам, багымдын менин гана өзүң эселер, багымдын гүлү болуп бакыт кешерер. Багаңа жетпей жатсам эгер кей кезде sen keshegör. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Сонур, негизи эле билбейм, казак эстрадасынан көп ырларды көрбөйм, бирок ошолордо айрыкча угам. Бирок сен үйлөнсөң, мен сөз бар урдап берем. Обязательно ырдайсың. Бул оригинал версиясы сонун, Казакстанда да бир кавер версиялар да чыккан, Татнакай ырдаган, анын үнү менен уксаң совсем башкача да, сенин үнүң менен уксаң совсем башкача. Ушундай бир көп аткаруучулар отуруп берет экен, и по-своему отурат экен да. Жакшы, 5 эртең бүттү. Кутулдуң бизден деп койсок болот, бирок албетте антип айткандай эле отура эмес болуш керек. Себеби ар бир ырчы үчүн отуруп ушинтип гитара менен жанды ырдап коюш өзүнчө ырахат да. Ооба. Уккан адамга айтпай эле койгул эми. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөрүбүз эгерде бүгүнкү чыгарылыш жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, жана албетте комментарийде кайсыларды сонун өзгөчө аткарды, ошону жазып койсоңуздар болот. Албетте бир шиңгил долбоору жаңы башталыптыр. Баарыңарга ийгилик каалайм. Байкебизге өзгөчө ар бир ырчынын стилин табып, өзүнүн жанагындай тана листинде чертип берип атат, импровизация кармап. Ошол эле учурда ошол эле учурда кадр сыртында болгон биздин оператор байкелерге, режиссерлорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай долбоорлор көбүрөөк болсун. Себеп дегенде бул долбоорлор ырчынын деңгээлин гана жанагындай ачыктап айтып бергенден сырткары ырчыларды да таптап коет деп ойлойм. Себеп дегенде бул долбоорго келе жатканда ырчылар жөн гана эртең менен туруп чач жасап эмес, даярданып, бир аз
о деп Элдостун долбооруна баратабыз, даярданып баралы. Элдос кандай болсо ошондой кылып чыгарат деп келет. Ошондуктан сиздерге да ийгилик бар болго. Айтканыңыздай эле көпчүлүк учурда ырчыларыбыз аябай даярданып бул ырды ырдайт элем өзүмдүн репертуарымдан, анан чет элдик ырлардан бул деп аябай даярданганда. Жакшы. Долбоор эң негизгиси элге жагып жатат. Ошонусу менен бизди убандырат. Сен бүгүн келип бергениң үчүн чоң рахмат. Сизге да рахмат. Бексултан Ашымбековго өзгөчө ыраазычылык, себеп дегенде жайында Элдос айтып өткөндөй эле ар бир ырчынын тембрына жараша импровизация түрүндө сразу ноталарын таап кирип кеткен үчүн бул да өтө чоң чеберчилик. Ошон үчүн Кыргызстандын эң мыкты бир гитарисин студиябызга чакырганыбыз менен биз да сыймыктанабыз. Анан ушундай берүү кылганыбызга да. Ошон үчүн жалпы көрүүчүлөр сиздер менен бир жумага кош айтышабыз. Эмки жумада кайсыл аткаруучу келет жана кайсыл ырларды угат экенсиңерди албетте ылыйда жазып койсоңуздар болот. Себеп дегенде биз ар бир комментарийди окуп, эң көп лайк алган, эң көп комментарий алган ырчыларды чакырганга аракет кылабыз. Андыктан жазсаңыздар болот. Кийинки жумага чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бир жиңил долбоору сиздер менен туптура 7 күнгө кош айтышат.